Денедеги ашыкча майлардан арылуу үчүн ар бир адам баласы аракет кылат. Ашыкча салмактуулук көптөгөн оорулардын келип чыгышына өбөлгө түзүү эле калбастан, кийим кеченин жарашыксыздыгын көрсөтүп, ыңгайсыздыкты жаратат. Ошол себептен көпчүлүгү арыктоону максат кылат. Арыктоонун көп түрү болот. Спорт менен машыгуу, атайын диетологдун кеңеши менен арыктоо, дары-дармектер жана туура тамактануу менен арыктоо сыяктуу. Кээ бир учурда булардын бардыгы эле жакшы жыйынтык көрсөтө бербейт. Ал үчүн адамда ийриктүүлүк, сабырдуулук керектелет. Эгерде сиз чындык арыктоону каалоочулардын бири болсоңуз, анда бул меню сизге жардам берет. Бизге бир даана бадыран керек. Анын кабыгын тазалап арчып алабыз, майда туурайбыз. Чуңкур идишке салып алган соң бир лимонду алабыз. Сыртын арчып майдалайбыз, муну да өзүнчө идишке салабыз. Имбирди арчыйбыз. Майдалап туурап алган соң өзүнчө идишке салып алабыз. Петрушканы дагы майдалайбыз. Баарын бириктирип блендерге салып, безип алган соң ичүүгө даяр болот. Ширени 7 күн эртең менен турганда ач карын жана жатаар алдында ичип алсаңыздар, денедеги ашыкча майлуулуктан арылууга жардам берет.